Бала чагымдан мен билим алганга, терең билим алганга умтулдум. Республикада Талас областынын намысын коргодум. Медер балама мен толук ишенем. Кытай Эл Республикасында 1 жыл окудук. Жакшы жерден чыккан уул жакшы болот. Талас чындыгында кут уйган жер. Биз баа беришибиз керек анын илими менен. Менде мындай принцип бар. Тапкан кирешемдин 30%ын дайыма кайрымдуулукка жумшайм да. Шайлоо ишенем, таза, айкын, ачык болот. Биздин айыл Кызыл Адыр айылы Киров суу сактагычынын боюнда жайгашкан. Ушул айылда төрөлүп өсүп, 1 класска мектепке бардык. Андан кийин 6 класстан кийин Токтогул Бабанов атындагы лицейге өтүп, лицейде окуп калдык. Бала чагымдан мен билим алганга, терең билим алганга умтулдум. Ошол лицейде эле билим алып, ошол менен кошо коомдук иштерди активдүү алып барууга аракет кылдым. Мектептин парламентинде активдүү иштерди жүргүздүк. 10 класста гуманитардык сабактардан область боюнча лицейлер арасында 1 орунду ээледик. 11 класста Талас областы боюнча олимпиаданы жеңип, республикада Талас областынын намысын коргодук. Эми бул Медер баламды мен өз колуман ушул лицейден бүтүрүп чыгарган бүтүрүүчүлөрүмдөн. Мектепте жүргөндө бул балада идиректүүлүк, билимге умтулгандык, Кыргызстанда бир жакшы бир өнүгүүлөр болсо деген оюн айта билген окуучум эле. Анан кийин азыр дагы ишкер болуп, мен угуп атам, көп жерде жардам берип атат колунан келген. Анан кийин эгерде келечекте бир ушундай бир жакшы бир орунга бир илинип кетсе, мен өзүм канча деген окуучуларды бүтүрүп, канча деген адамдар менен жолугушуп, бир чети ошолордун ички ойлорун билип эле калгандай мугалиммин да 50 жылга жакын иштеп. Анан бул Медер балама мен толук ишенем. Эгерде ушундай жакшы максатына жеткен орунга бара турган болсо, бул кыргыз элиме деги эле ушул өнүгүп кетишине, бардык жагынан өнүгүп кетишине чоң салымын кошо алат деп ишенем. 2009-жылы жайкы каникулда Америка Кошмо Штаттарына барып, англис тилибизди өстүрүү максатында барып, эл көрүп, жер көрүп, англис тилин өздөштүрүп келдик. Андан кийин 2010-11-жылы Кытай Эл Республикасына Ланчжоу мамлекеттик университетине келишим негизинде, бюджеттик келишим негизинде окууга өттүк. Кытай Эл Республикасында 1 жыл окудук. Абдан бир таасирлүү, абдан бир кызыктуу күндөр болду. Анткени бөтөн эл, бөтөн жер. Бул жаш балдардын жанында жүргөн, анан булардын кичинекейинен багып өстүргөн, тарбия берген биринчи ата энесин билиш керек. Себеп дегенде Медердин ата энеси ушул биздин айылыбызга, районго, эл арасында барктуу сөзү болсо дагы, иште дагы аскынкылардан элдин арасында көрүнүктүү адамдардын бири. Анан ошон үчүн бул Медерде ошо кичинекейинен мектепте окуп жүргөндөн баштап эле жанагы мектептерде жакшы окуган балдардын арасында тисмелерден көрүп жүрчүм. Баягы ата энелер менен кошулуп барабыз да. Анан ошодон баштап ушул убакка чейинки бардык жердеги мына Бабанов атындагы лицейди да жакшы бүттү, чет элдерге барып окуп келди. Илим жагынан, билим жагынан мен Медерди азыр өзүнүн деңгээлине жетип, элге пайдасы тийип, бир жакшынакай иштерди алып кетет деген мезгилге жетип турган тепкичти деп мен эсептеймин. Кытайда окуубуз бүткөн соң кайра Славян университетинде окуубузду уланттык. 2012-жылы окуубузду ийгиликтүү аяктап, Москва шаарындагы Руден университетине дагы бюджеттик формага өттүк. Магистратураны ошо Руден университетинен аяктап, диссертацияны кызыл дипломго защита кылдык. Жогоруда айткандай,
жаш убагымда студенттик кезде көп чет өлкөдө болдум да. Чет өлкөдө болгондо, мекенден алыс болгондо, мекендин кадыры абдан өзөт экен. Ар дайым кыялданчу элем, ушу окууларым бүтсөм, ушул алган билимим, тажрыйбам бир күнү болбосо бир күнү элимдин керегине жараса депчи. Медердин ата энеси мыкты жерден чыккан. Мен ата энеси менен абдан жакшы таанышмын. Жакшы жерден чыккан уул жакшы болот, тарбиясы да жакшы. Медерди мен кичинекейинен баштап билем. Медер деген бала бул абдан ыймандуу биринчи, кыргыздын салтын колдонгон, кыргыздын улуттук кесибин баарын жерге таштабаган, улууларды урматтап, кичилерди заттаган жигиттин бири. Бул дайыма кары картаңдарды сыйлап, дайыма кары картаңдар чакырып чай берип, кары картаңдарга, жетим жесирлерге ушул убакка чейин жардам берип келатат. Мына азыркы күндө дагы ушул Медердин жубайы экөөнүн элдин алкышынан төмөн түшкөн жок. Элдин алкышында, элдин оозунда жүргөн жигит. Бул депутатка 100% татыктуу. Бардык жагынан, билими жагынан дагы, жүрүшү жагынан дагы, элге кылган мамилеси жагынан дагы, жетим жесирлерге кылган гумандуу помощь жагынан дагы бардык жагынан татыктуу жигит. Мен эмес, элдин баары эле ушул Медердин депутатка шайланганына элди ыраазы. Ошонун ичинен мен элдин атынан айтам, эл дайыма колдойт муну. Бир мен эмес, элдин баары колдойт. Ушуну даярдаган депутатка шайласаңар, абдан татыктуу жигитти шайлап атасыңар. Элдин баары ошо силерге ыраазы болот, эгер ушул Медер депутат болсо. Депутат боло электе эле бул айылда жүргөндө деле ушундай жетим жесирлерге жардам көрсөтүп, карыларды сыйлап, дайыма оросо сайын аксакалдар чакырып батасын алып, ушундай элге кайрымдуу жигит. Аны депутат болгондо анан бетер кайрымдуу болот да. Депутат болгондо биздин сунушубузду, биздин берген наказыбыздын баарын аткарат деп ишенем. Элдин атынан ишеніш айтам мен. Билимге көңүл буруумдун бирден бир себеби ата энем болгон деп айтсам болот. Анткени атам совет ордунда окуган, андан кийин өзү университетке өтө албай калган экен да. Дайыма айтчы, ушу балам жакшы окусаң экен, жакшы билим алса экен депчи. Ошон үчүн түрткү болду деп эсептесем болот. Ар дайым мага жакшы шарттарды түзүп беришкен билим алууга. Мектептен баштап эле бул бала Медер досубуз билимге умтулган, мектептеги уюштуруу жагынан дагы өзүнүн дилин коюп иштеген балдардан болчу. Мектептин арасындагыологу же класстардын арасындагыологу болгон жарышуу мелдешүүлөрдө бүт болгон мүмкүнчүлүгүн, билимин баардыгын таштаган, ошо алдыга жан дили менен берилип, ошону сууруп чыгууга аракет кылган жигиттерден бири болчу да. Таласым алтын бешигим деп биз айтып келебиз. Талас чындыгында кут уюган жер, эли меймандос, сайкөл, баатыр, ачык мүнөз, жери болсо кенен, суу кенен, бир керемет бейиштин төрүндөй бир өзгөчө талас жергебиз бар. Казакстанда жакын бизге, 20 миллиондук калк бар, Казакстан жакын. Баш жагыбызда темир жолубуз бар. Элибиз эмгекчил, меймандос. Ушундай элдин уулу болгонуна мен сыймыктанам. Анан тарыхта да таластын бир өзгөчө орду бар. 750 жылдары бу жерде Кытай менен арабтардын ортосунда атлак согуш болгон. Дагы башка басма булактарда айтылып жүрөт. Чыңгыз хан өткөндөн соң уулдары ушул Талас дарыясынын боюнда Монголия империясын ушул жерден бөлгөн экен да. Тарыхый бир өзгөчө орду бар. Албетте бул Кыргызстандын эң алгачкы борбору Манас атабыз түптөп кеткен. Дүйнөгө кыргыздын атын тааныткан алып жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов чыккан жер. Атак даңкы менен, байлыгы менен, жек жаат уругу менен элге тааныш болуп калганы менен эмес, биз баа беришибиз керек анын илими менен. Анын элге, жерге, илимге көз карашы менен. Мына ошондо гана биз өзүбүздүн каалаган депутатыбызды шайлап ала алабыз. Ошондой жигиттердин бири мына биздин уулубуз
кичинекейинен колунан жетелеп жүргөн балабыз медер ошол ишке жарайт деп элдин алдында ушул биздин балабызды колдоп койгула, келечекти карап койгула деген чакырууду алып кетем. 2018 жылы 28 жашымда эл аралык курулуш компанияны жетектеп калдым. Ошо өзүм кичим мекениме келип, ар бир тармакка колуман келишинче салым кошуп келем. Билим берүү, спорт, инфраструктуралык проекттерге, улууларды урматтоп, сыйлап, алардын майрамдарда көңүл буруусуна, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берүүдө, көп балалуу үй бүлөлөргө жардам берүүдө бир колуман келишинче салым кошуп келем. Менде мындай принцип бар, тапкан кирешемдин 30%-ын дайыма кайрымдуулукка жумшайм да. Мисалы үчүн Батышты алсак, алар чоң ишкерлер картайганда бүт тапкан дүнүйөсүн фонд ачып ага салып, анан кийин алар анын ишин балдары, неберелери улантат эмеспи? А мен жашоодо көзүм бар кезде элиме колуман келишинче кызмат кылып, элди жакшы жака үгүттөп, элибизде ынтымакты, биримдикти бекемдеп, бир Кыргызстандын жаркын келечегине ишенич жаткан инсан катары кызмат кылгым келет. Бизге болуп кызмат кылып бере турган депутаттар элин жерин сүйгөн жаш патриоттор болуш керек. Биз айтабыз, жаштар биздин Кыргызстандын келечеги деп. Мына келечек. Биз жаштарды келечектен кабар ала турган болсок, келечекке иштеп бере турган болсок, анда ушул биздин Медерге окшогон жаштарды колдойлу. Медерге ийгилик, жакшылыктарды каалайм. Буга ишенич чоң. Өзүм айыл жергесинде тургандыктан элдин ар кайсыл катмарлары менен баарлашып, пикир алышып жүрөм. Бүгүн бул чоң жарышка мен жөндөн жөн чыгып калган жерим жок. Бул учурдун талабы болуп атат. Кары дебей, жашы дебей, бүгүнкү күндө ушул талаас өрөөнүнөн чыккан депутаттар бул эң биринчиден билимдүү, жаш, энергиясы бар, мекенчил, таза, мекенин сүйгөн, азыркы заманга жараша жаңыча программаларды ишке ашыра ала турган, жаңыча ойлоно турган инсандар келсин деген ой басымдуулук кылгандыктан мен элиме таянып, элиме ишенип, бүгүн чоң жарышка аттанып атам. Мен ишенем, элибиз бул жолу жаңылып калбайт, туура тандоо кылат. Анткени бүгүнкү күндө эң баалуу нерсе бул убакыт. Анан туура эмес тандоо кылып алсак, биз убакыттан дагы турабыз да. Бүгүнкү күндө өлкөбүз туруктуу өнүгүү жолуна түштү, мамлекеттик институттар бекем, бюджетибиз 1 триллион жакындап калды. Бул деген чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Анан биз коркпостон амбициозный проекттерге аралашып, ошол проекттерди талаас жергесине ишке ашыра алабыз деген ишеничибиз бар. Анткени биздин билимибиз да, тажрыйбабыз да эң негизгиси каалообуз ошол да, элге ак кызмат кылып берүү. Айылыбызга болгон салымдары чоң. Бир эле айылыбызга эмес, элибизге болгон, ошондой эле достордун арасында да бири-бирибизге болгон салымдар өтө чоң деп айта алам. Элдин жүгүн көтөрө ала турган, элдин маселесин көтөрүп чече ала турган жигиттердин бири деп айтам. Татыктуу кандидаттардын бири. Көйгөйлөр чече ала турган жигиттердин бири. Билими дагы жете турган бала, таасири да жете турган бала, тажрыйбасы да жете турган бала. Баягы эми мамлекеттик жумуш болбосо дагы, жеке жакта жүрсө дагы бул көтөрүп кетет деп чече ала турган балдардын бири деп айта алам. Анан бир жылы президенттикке койду Нур Республикасына. Анан кийин ушундай өзүнө тың, чыйрак, анан дайыма күнүгө линейка болот, линейкада баарын карап чыгат, формаларын карайт, балдардын столовойдогу тамакты карайт, эжекелер тамакты дурус берип атабы балдарга деп. Ошол кезде бул балада мен өзүм ойлойм да, ушу бир эл үчүн кандайдыр бир башка бир немеге багытта бир эл үчүн бир жардам берсем деген ой ошондой эле болсо керек деп. Анан бир жолу апасына жолугуп калдым. Апасы такай чогулушка дайым келип турар эле да, активный. Анан Медер
Жото дайыны жок болуп кетти бир моментте. Каякта мен медер балам десем, чет өлкөдө иштеп атыр. Ал өзүн башка жактан да даярдап аткан экен деп сүйүнүп калгам. Ушул балам ушундай. Балам ушул кичекейинен баштап окуйм деп умтулуп калды. Анан бабанын атына лицейди бүтүп, Сланскийге барып тапшырып, бюджетке өттү өзүнүн күчү менен. Анан барып Кытайга окуп келди, Америкага барып эметип келди. Окууларын баары бүткөндөн кийин Москвага тапшырып аягын окуп келди. Ушу жалаң ушу окуунун артында болду да. Анан биз дагы атасы экөөбүз шерик болдук ошого. Окуйм деп умтулган бала окуй берсин дедик. Мен башында мынтип айттым, балам дедим, бул колдогу иш эмес. Өзүңдүн оюңдагынын баары аткарылып боло бербейт. Өтүп каласыңбы, өтпөй каласыңбы? Ошол моментте сен ошонун эки жакты тең көтөрө аласыңбы? Эгер көтөрө албай, мындай кейип, кепчип, нервиңди жоготсоң, анда балам барбай эле кой дедим. Эне болгону десем, мама, мен ушунча окудум. Эми эл үчүн иштеп бербейинби деген сөзүн айткандан кийин мен дагы жолун тосо албай калдым. Кой дей албай калдым. Убакыттан пайдаланып, мен шайлоочуларыма кайрылгым келет. 30 ноябрь күнү сиздер туура тандоо кылып, Таластын өнүгүүсүнө, кыргыз элибиздин өнүгүүсүнө бир чоң салым кошула турган инсандарды тандай алат деген чоң ишеничим бар. Азыр мамлекетибизде мыйзамдуулук орногон учур, шайлоо ишенем, таза, айкын, ачык болот. Бул жерде программалардын, ойлордун, пикирлердин жарышы болот. Ошон үчүн сөзсүз элиме ишенем, туура тандоо кылып, жаш, билимдүү инсандарды колдоп берет деп. Ар дайым айтып келем, ынтымактуу, биримдиктүү элде гана өнүгүп өсүү болот. Өлкөбүздүн маданиятына, билимине, спорттук тармактарына жана ар кыл тармактарына салымыбызды кошо алабыз деген ишеничибиз бар. Номер 16 шайлоо округунан жогорку кеңешке талапкер Чотонов Медер Өскөнбекович.